Мен министрге суроо бергім келет да. Фомус качан түзүлгөн? Искендер Исмаилович 1996 жылы түзүлгөн. Ошол кезден бери иштеп келатат. Убакыт келгенде өзүнчө болчу, кээ бир Минздравга кошулган, кайра өзүнчө болуп, азыркы кезде Минздрав менен чогуу биз иш алып барып атабыз. Сурооңузду мен түшүндүм. Түшүндүңүз да? Түшүндүм, сурооңузду түшүндүм. Ошон үчүн Фомус бизге бүгүн керекпи, керек эмеспи деп атам да. Искендер Исмаилович, мен ушул вопрос боюнча бардык өлкөлөрдө иштеп чыктым. Азыркы кезде Фомус өзүнүн мынакей сиздер законду кабыл алып бергенден бери мен ойлоп атам, биз 1 жылдын ичинде результатын көрсөтөбүз. Эми үчүн фонд деп аталып, медицинский страхование деп аталгандан кийин сиздердин берген сурооңузду мен түшүнүп атам. Ошон үчүн 1 жылдын ичинде жана сиздер айткан 4 миллиард болбосо дагы 4 миллиард болбосо дагы ошонун жарымы чогултканга чогуу мынакей Фомустун директору турат, чогуу иштеп, чогуу чогултуп, мурдагы күнү биз дагы чоң жыйындарды чогулттук, ошолорду чогултуп, андан кийин сиздердин жардамыңыздар менен мынакей дагы закон алынганда ар бир жаран медицинский страхование болсо, камтылса, анда бул Фомустун өзүнүн функциясы дагы аткарылып, астында конгон бүт бардык милдетти 100% аткарганга жетишебиз. Фомуска чегерилген акча кандай акча бул? Бул сурооңузга да мен түшүнүп атам. Фомусту мынакей айтып койгондо, эми түшүндүгүндө бул азыркы кезде мурункудай эмес, азыркы кезде биз чогуу иштеген үчүн Фомуска берилген акчалардын бардыгы Саламаттык сактоо министрлигине карап, ошолор аркылуу эле жарандарга жетип атат. Сиз өзүңүз, мен жанакы өзүм жыйын айтып кеткендей эле, бул жерде 22 жылы 24 миллиард 523 миллион 202 миң сом берилген. Бул бюджеттен берилген. Бюджеттин өзүнүн акчасы? Жок, бюджеттен болсо 19 миллиард 246 миллион 729 миң сом. Ошо 24 миллиард кандай акча? Бюджеттен берилген түшүнүктүү. Кимдин акчасы? Бюджеттен берилген акчалардын бардыгы бул 22 Жок, бул жерде мен билип атам, сиз суроо берип атпайсызбы? Кимдин акчасы депчи? Бул элдин акчасы. Элдин акчасы. Элдин акчасы. Элден Фомуска чегерилген акча. Мына Минфиндин өкүлү отурат, орун басары. 2 жыл булар сайрап келишти. Биз консолидированный бюджет деп Фомустун акчасын бюджетке кошуп келди. Соцфонд өкүлүнүн акчасы. А бирок Фомуска бюджеттен азыр өзүңүз айтмакчы 22 миллиард кошумча акча берип атат. 19 миллиардты кошпогондо, туурабы? Ошон үчүн бул мен айтам да, бул быйыл консолидированный бюджет дегендин терминди алып салдыңар окшойт да Минфин. Саламатсыздарбы, мен жооп берип коеюнбу? Финансы министринин орун басары Дүйшөйбай Жибек. Биз консолидированный бюджет деп эсептеп келгенде бул жерде Минфин берип аткан именно ассигнованияларды минус кылып көрсөтөбүз да. 19 миллиард деп айтылып атат. Соцфондко берген трансфертти да минус кылып туруп, анан булардын өзүнүн эле только доходун кошуп туруп, анан вообще биздин өлкөнүн бюджетү деп катары көрсөтүп берип атабыз да ошол жерде. Бирок 2 жыл элдердин башына айландырдыңар да. Быйыл эми өзүңөргө келип, бюджет көтөрүлүп, анан ошол Фомустун акчасы менен соцфонддун акчасын кошподуңар да. Мен ошону айтып коеюн дедим. Мен ойлойм. Азыр деле жана гос сектордуку дегенде ошол эле формула менен келатат. Бул жерде бар, бул жерде биз баягы ассигнованияны только кошпойбуз да. Силердин өз жообуңар ар бир нерсеге бар го деңчи. Мен оюмча Фомуста канча адам эмгектенет бүгүн? Бюджетиңер канча? Бүгүнкү күндө 197 адам. Борбор 8 аймактык башкармалык бар. Анан бизде биякта борбордук аппарат. Ошо аймактык менен борбордук аппаратта канча адам иштейт? 197. 197 адам иштейт да. Эгерде Минфиндин өзүндө болгондо, мен ойлойт элем да, Минфиндин өзүндө будан 3 эсе 4 эсе аз штат болот эле деген ойду айтам да. Бул кошумча штат болуп эле силерге баягы Минфиндин Минздравдын кичин Минфини болуп атат да. Акча түшүп. Шу жөнүндө бир ойлонуп көрсөңөр. Мен бул акыркы 4-5 жылдан бери ушу маселени көтөрүп келем. Мурунку Фомустун директоруна деле көтөргөнмүн.
Анан ушул маселени бир ойлонуп көрсөңөр, бюджетке дагы бир эконом болуп, мына биз айтып атабыз, медициналык специалисттердин, медиктердин айлыгын көтөрөбүз дейт. Ушу 197 адам көбү булардыкы финанс болсо керек. Туурабы? Жок. Ошол нерсени Эмелерде бар. Медицина информационный тармактагы адамдар бар. негизи финансисттерде Отдел экспертиза качества деген неме бар. ушул жакты бир карап көрсөңөр деген менин сунушум бар. Искендер Исмаилович, рахмат предложениеңизге. Ушул жагында биз азыр карап атабыз. Бирок мен дагы коллегаларыма кошулам. Биринчи министр менен экинчи министрдин 5,6 мыңдан төдө айырмасы болуп атат. Ишиңизге ийгилик каалайм. Анан сиздин бир непосредственный кураторуңуз бар, Эдил Байсалып да айтсаңыз, мен өзгөрүлдүм, өзгөрүлсө болот экен деген бир сунушту айтып койсоңуз. Рахмат.